Ак Суу району боюнча 20 балага Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык Көл облусунда айгарым окутуу өкүлүнүн жаңы жылдык белектери тапшырылды. Көп аймагында жылдын жыйынтыгы чыгарылып, мыктылар аныкталды. Тоң айылында жаңы фельдшердик акушердик пункту ишке берилди. Саламатсыздарбы? Ушул жана башка жаңылыктарды түрмөгү менен тааныштырып, студияда Гүлбарчын Молдоева. Президент Садыр Жапаров Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вегерини кабыл алды. Жапаров элчинин ишеним грамотасын кабыл алып, Кыргызстандагы дипломатиялык миссиясынын башталышы менен куттуктады. Мындан тышкары эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу багыттары боюнча пикир алмашууда жүрдү. Садыр Жапаров Кыргызстандын АКШ менен пайдалуу негизде кызматташууга даярдыгын белгилеп, Лесли Вегеринин бай дипломатиялык тажрыйбасы эки өлкөнүн ортосундагы мамилелерди чыңдоого жардам берерине ишеним билдирди. Элчи АКШ менен Кыргызстандын достук мамилелерин белгилеп, ар түрдүү тармактарда өнөктөштүктү чыңдоого жана кеңейтүүгө кызыктар экенин айткан. АКШнын Кыргызстандагы элчиси 20 ноябрда кызматка киришкен. Ал АКШнын мамлекеттик департаментиндеги бюродо Борбор, Азия жана Пакистан боюнча катчынын жардамчысынын орун басары болуп иштеген. Американын Кыргызстандагы буга чейинки элчиси Дональд Лу мамлекеттик катчынын түштүк жана Борбор Азия иштери боюнча жардамчысы кызматына дайындалган. Президенттин Баткен облусундагы өкүлү Абдикарим Алимбаевка генерал наамы ыйгарылды. Мындан тышкары ички иштер министринин орун басарлары Адылбек Бибосунов, Эркебек Ашырходжаев жана Сүйүнбек Ниязбековго генерал наамы берилди. Сыйлыктарды президент Садыр Жапаров ички иштер министрликтин ички аскерлеринин казармасынын ачылышында тапшырды. Мамлекет башчы ички иштер министрлигинин бир катар түзүмдүк бөлүмдөрүнө сыйлыктарды жана автоунааларды тапшыргандан кийин 100 аскер кызматкерине ылайыкталган жаңы казарманы көрүп чыккан. Жаңы имараттын курулушу Садыр Жапаровдун демилгеси менен 2022 жылдын август айында башталып, 3 айдан кийин пайдаланууга берилген. Ага бөлүнгөн аймакта коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыз кылуу үчүн ички иштер министрликтин ички аскерлеринин өздүк курамы жайгашат. Мамлекеттик салык кызматы 2022 жылы алкоголдук продукциялардын жүгүртүлүшүнө көзөмөл күчөтүлгөнү үчүн быйыл өндүрүлгөн алкоголдук продукциялардан 1 миллиард 725 миллион сом акциз салыгы түштү. Бул 2021 жылга салыштырмалуу 80%га көп. Анын ичинен аюу жоопкерчилиги чектелген коому 514 миллион сом акциз салыгынын түшүүсүн камсыздады. Бул 2021 жылга салыштырмалуу 53%га көп. 2023 жылдын 1 январынан тарта акциздик марка менен маркаланбаган сыра продукциясын өндүрүүгө жана импорттоого тыюу салынат. Ал эми 2023 жылдын 1 июлунан тарта Кыргызстандын аймагында маркаланбаган сыра продукциясын жүгүртүүгө дагы таптакыр тыюу салынмакчы. Ар жылы жаңы жыл алдында Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык Көл облусунда айгарым окутуу өкүлүнүн аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары жана жакшы окуган окуучулар үчүн балаты кечеси өткөрүлүп, белектер тапшырылып келген. Бул жылы сасык тумоо оорусу күч алып, окуулар онлайн өткөрүлүп жаткандыктан майрамдык кечелер токтотулган. Ошол себептен облус башчысынын жаңы жылдык белектери ар бир район шаарларда жеринде тапшырылып берилди. Ак Суу району боюнча 20 балага Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык Көл облусунда айгарым окутуу өкүлүнүн жаңы жылдык белектери тапшырылды. Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык Көл облусундагы айгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Улан Далиев, район акими Мунарбек Насиров, райондогу аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарын жана жакшы окуган окуучуларды кирип келе жаткан жаңы 2023 жылы менен куттуктап, Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык Көл облусундагы айгарым укуктуу өкүлүнүн жаңы жылдык белектерин тапшырышты. Ушул жаңы жыл менен куттуктап коюп уруксат этиңиздер. Ушул жыл баарыбызга элибизге жакшылык алып келсин, ийгиликтер алып келсин, ар бир үйлөрдө бейбитчилик болсун. Кичинекейлерибиздин келечеги болсун. Ар бир адам баягы өз бир жакшы каалоо тилек кылат да ойдо. Ошолордун баары ишке ашкандай болсун. Ар кандай оорудан, ар кандай кырсыктан, ар кандай балейден сактап Кудайым ийгиликтер жаратып, мамлекетибиз өсүп, кийинки жылда дагы төрт көстүгөн
аманчылыкта, жолукшабга. Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык Көл облусундагы ыйгарым окутуу өкүлүнүн жаңы жылдык белектерин район боюнча 20 бала алды. Окуучулар, ата-энелер көңүл буруп, чакан белектерин тапшырган жетекчилерге ыраазычылыктарын айтышып, кирип келе жаткан жаңы жыл жакшы жылдардан болсун деген тилектерин айтышты. Уюштуруучуларына ыраазычылык билдирем. Биринчиден, экинчиден мен неберем менен Ак Суу районунун Осмон Элебесов атындагы мектептин 5-классында окуйт. Темиров Нурадил Азаматович, ошонун ёлкасына келдим эле. Жаңы жылыбыз кут болсун. Жакшылыктын, токчулуктун, молчулуктун жылы болсун. Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык Көл облусундагы ыйгарым окутуу өкүлүнүн жаңы жылдык белегинен сырткары да райондогу аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн балдарына жана жакшы окуган окуучуларга Ак Суу райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан да белектер берилген. Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык Көл областындагы ыйгарым окутуу өкүлүнүн атайын жаңы жылдык белеги райондогу 20 балага таратылып берилди. Андан сырткары ошо районубузда демөөчүлөрдү тартуу менен райондук мамлекеттик администрациясынын атайын белектери таратылып келүүдө. Бүгүнкү күндө ошо райондогу аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн балдарына, көп балалуу үй-бүлөлөрдүн балдарына, ошондой эле мыкты окуучуларга, спортсмендерге район боюнча 1000ден ашуун балага ошо белектер таратылды. Бул белектер үчүн бизге ушу демөөрчүлөр жардам көрсөттү. Бардык демөөрчүлөргө терең ыраазычылык айтабыз. Кичинекей балдар чыдамсыздык менен күткөн майрамдардын бири жаңы жыл. Бул майрамда ар бир бала белек алууну жакшы көрөт. Мен Теплоключинкагы Киров мектебинде 5-класста окуйм. Мен жакшы окуган үчүн белек алдым. Жакшы окуган балдардын менен келип жакшы окусун. Жаңы жылыңыздар менен белек бергендерге рахмат, чоң рахмат. 2022 жыл Ак Суу району үчүн жакшы жылдардан болуп көптөгөн алгылыктуу иштер жасалган. Ак Суу районунун мамлекеттик администрация башчысынын орун басары Гүлзат Суранчиева жалпы кыргыз элин куттуктап, жаңы жыл толукчулуктун, молчулуктун жылы болсун деген тилегин билдирди. Урматтуу кыргыз элим, сиздерди ушу Ак Суу райондук мамлекеттик администрациясынын атынан жалпы журтубузду кирип келген жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Баарыңыздарга ишиңиздерге ийгилик болсун, ден соолук болсун, ар бир үй-бүлөдө баланын күлкүсү чыгып турсун. Мындан сырткары жергебизде тынччылык, молчулук, ынтымак болсун, эч кандай согуш болбосун, дайыма жакшылыктар гана болсун. Баарыңыздарды дагы бир ирет жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Бул жылы сасык тумоо оорусу күчү алып, окуулар онлайн өткөрүлүп жаткандыктан, майрамдык кечелер токтотулгандыктан, Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык Көл облусундагы ыйгарым окутуу өкүлүнүн жаңы жылдык белектери ар бир район шаарларда жеринде тапшырылып берилүүдө. Мерим Субакунова, Нурдин Урманбетов, Сергей Мищенко, Ак Суу районунан. Быйыл 2022 жылы Түп районунда алгылыктуу иштер аткарылды. Айта кетсек, социалдык объектилердин курулушу жүрүп, айыл чарбачылыгында дагы суу каналдары оңдоп түсөдөн өттү. Ички жолдор жана токтоп калган Түп Кеген жолунун курулушу дагы башталды. Жылдын соңу менен Түп аймагында жылдын жыйынтыгы чыгарылып, мыктылар аныкталды. Анда бир катар жетекчилер, мекеме ишканалар, мугалимдер, дарыгерлер, спортчулар, фермерлер сыйланган. Жыл жыйынтыгын чыгарган иш-чарага күбө болуп келген кабарчы Жазгүл Сатаева кененирээк айтып берет. Сыйлыкка татуктуу болгондор 2022 жыл ичиндеги үздүрлүү эмгеги, райондун социалдык өнүгүшүнө салымын кошкондор. Жалпы Түп району боюнча 40-ка жакын номинациялар каралып, жыл мыктылары эл тарабынан аныкталды. Анын ичинде жылдын мыкты жетекчиси номинациясынын жеңүүчүлөрү бар. Келе жаткан жылдардагы жакшы жылдардан болсун. 22 жыл Кудайга шүгүр үзүрлүү жакшы жылдардан болду десем жаңылбайм. 23 жылыбыздагы Кыргызстаныбыз үчүн тынччылык, токчулук, кененчилик алып келе турган жылдардан болсун. Сиздердин баарыңыздарды кирип келе жаткан 2023 жыл жаңы жылыңыздар менен Түп райондук мамлекеттик администрациянын атынан жана ошондой эле жеке өзүмдүн атымдан чын дилимден куттуктаймын. Баарыңыздарга бекем соолук, узун өмүр, бакты таалай кылайм. Ушул келе турган жыл биздин районубуз, мамлекетибиз үчүн ийгиликтүү жылдардан болсун.
Ошондой эле Байзак менен Ак Булуң айыл аймагы мыкты деп табылып 250 000 сомдук сертификатка ээ болушту. Чынында аталган айыл өкмөттөрүндө 2022 жылы алгылыктуу иштер аткарылган. Быйыл мына президенттин указдарын аткарыш боюнча тартип жакшы тартипте өттү. Ар бир жумуштун өзүнүн негизин бүтүргөндө аракет кылдык. Мына быйыл таза суу системасын өткөрө турган болуп атабыз. Азыркы 26 миллионго проект өткөн, ошону бүтүрүп атабыз. Андан сырткары ишканалар ачылып атат, кичүү кирпич заводду буюрса ачып атабыз. Бир топ жумуш орундары болот. Көптөгөн номинациялардын ичинен мыкты мугалим аталган райондогу Кайкин орто мектебинин англис тил мугалими сыйланды. Педагог райондун ардактуу номинациясына ээ болгондугуна кубанычта. Негизинен жаш мугалимдердин ишке тартылышына өкмөт тарабынан 50% көтөрүлгөн айлык акы. Биз азыр дагы ар тараптуу жаңы технологияларды колдонуу менен иштегенге аракет кылып жатабыз. Жакшы эле стимул болот экен. Өзүңүз эмне мугалимсиз? Мен өзүм Түп районуна караштуу Түп айылынын Кайкин орто мектебинде англис тили мугалими болуп эмгектенип келем. Кесибим жагат, тандаганыма өкүнбөйм. Элдин тандоосу менен өз тармагынын мыктылары, нарктуу инсандары, мыкты айыл өкмөтү, мыкты райондук жетекчи, мыкты мекеме, мыкты дарыгер, медайым, мыкты ишкер фермерлер, машыктыруучулар сыйланды. Кетип бараткан жылыбыз буюрса жакшыдан болду биз үчүн. Түп районунан жакшы балдар чыкты, чемпионат Азияга барды, чемпионат мирге барды. Мен ойлойм, бул Түп район боюнча бул жакшы ийгилик. Буюрса ушунун артынан дагы жакшы жигиттерибиз келип атат. Ошондон ушу жаңы жылыбыз жакшы жылдан болсун. Бизде кызыгуу бар эле. Ошо айыл чарбасына болгон эртеңки элибиздин азык түлүк менен камсыздоо, жакшы жашоого алып келиш үчүн биринчи айыл чарбасын көтөрүш керек. Ошол максаттар менен быйыл жаңы баштаганбыз. Кудайым буйрса иштерибиз жакшы. Акырындан быйылкы жылкыга менимче жакшы иштерге жетиштик деп. Иш чарада чакырылган конокторго сый тамак уюштурулуп, соңунда чакан концерттик программа менен коштолду. Жазгүл Сатаева, Алтынбек Исаев, Мадина Абакирова, Ысыкөл маалымат кызматы үчүн Түп районунан. Караколдогу Ирада үй бүлөлүк балдар үйүндө 15 бала тарбияланат. Аларга ар тараптан колдоо көрсөтүү иштери байма-бай жүргүзүлүүдө. Бүгүн аталган балдар үйүндө жаңы жылдык майрам өткөрүлдү. Демилгечилер Каракол шаардык мэриясынын кызматкерлери, шаардык кеңешинин төрагасы жана Каракол шаардык прокуратура кызматкерлери балдарды куттукташты. Чакан концерттик программа уюштурулуп, белектер берилди. Негизи 2022 жылды жыйынтыктап турабыз. Ошол менен бирге Каракол шаарынын мэри Эрмат Жумаевичтин атынан ошол 200 балага, ошол 200 баланын ичинен ошол аз камсыз болгон, муктаж, тоголок жетим жана майып балдарга көңүлүн көтөрүү максатында подарка белектерди берип жатабыз. Бул деген обязательно, бул деген сөз ошол өсүп келаткан муунга бир жакшы үмүт пайда кылуу, ошолордун көңүлүн алуу, ошолорго бир жакшы багыт берүү, тарбия берүү максатында ошол иш-чараны колдонуп отурабыз. Бул ошол жергиликтүү кеңештин депутаттарынын колдоосу менен ошол 200 балага подарка каралган. Ошол подарканы ошо Эрмат Жумаевичтин тапшырмасынын негизинде таратып жатабыз азыркы учурда. Мындан сырткары дагы бизде ошол Кумтөр ишканасы дагы 700-ге жакын подарка берген. Ошол белектерди ар бир баланын өз дарегине жеткирүү контролдолуп жатат. Бул деген ушу балдарга жакшы бир көңүл көтөрөлү деген максатта. Мен эми кичинекей бөбөктөргө учурдан пайдаланып айткым келет. Баарыңыздардын майрамыңыздар кут болсун. Ошол патриоттук сезим менен чоңойгон, мамлекетибизге чоң бир салым кошкон ошо бөбөктөрүбүз чоң кыз, жигит болушуна мен тилектешмин. Андан сырткары да ошол Каракол шаарынын тургундары сиздердин ушу кирип келе жаткан 2023 жыл майрамыңыздар кут болсун. Бакубат, жакшы ийгиликтер болсун.
өлкөбүздө өнүгүү болсун, тынчтык болсун, ар дайым ушул Каракол шаарыбызда ушул мамлекетибиздин ичинен бир чоң ийгиликтерди жаратып, өнүгүүнүн үстүндө бололу деген тилектешпиз. Жана кесиптештерди дагы ушул майрамдан чоң ийгиликтерди жаратып, мамлекет үчүн, жерибиз, элибиз үчүн жакшы кызмат кыла берели деген тилектеш. Жаңы жылдык маанай Баткен облусунун аймагында жайгашкан шаар райондордо балдарга арналган майрамдык оюн зооктор менен шаңга бөлөнүүдө. Билим берүү мекемелеринде жаш жеткинчектер үчүн балаты кооздолуп, ыр бийлер, концерттик чыгарылыштар аткарылып жатат. Кызыл Кыя шаарында окуудагы мыкты жетишкендиктери менен үлгүлүү окуган 100 балага жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн 100 балага Кызыл Кыя шаарынын мэринен балаты майрамы уюштурулду. Жаңы жылдык шаңдуу маанай, татынакай кийинген балдар, эң башкысы залга орнотулган балаты, жаңы жылдын башкы көрүнүштөрү десек болчудай. Кызыл Кыя шаарындагы 14 билим берүү мекемесиндеги билим алган, мыкты окуган жана жүрүм туруму менен үлгүлүү болуп алган 100 бала номер 2 мектепте өткөрүлгөн шаар мэринин балаты майрамынын башкы коноктору саналат. Дед Мороз хороший дед, шубу красную одет. Он седою бородой, он красивый и большой. Мен калуу тилектерим бардыгыбыз жакшы болуп, мындай оорубай, абдан сонун болуп, күлүп жүргөн. Хоровод, стишки, игрушки, песни, танцы и хлопушки. Добрый праздник нам идет, самый лучший Новый год. Не идет, значит скоро Новый год. Дедушка Мороз придет, всем подарки принесет. Балаты майрамына келген бардык катышуучуларды Кызыл Кыя шаарынын мэри Асылбек Маткалыков жана шаардык билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси Дамира Мат Осмонова куттукташты. Дайым жолуңар ачык болсун. Мугалимдерди батылгы дайым улантагыла. Дайым жүзүңөрдөн жылбайып кетпесин. Мектепте мыкты, эң алдыңкы окуучулардан болуп жүрүшүңөрдү каалаймын. Анын мугалимдер жамаатына жалпы атымдерге сиздерге дагы кирип келе жаткан жаңы жылыбыз жакшылыктардан, ийгиликтүү жылдардан, ушу балдарыбыздын ден саатуу, өлкөбүздө туруп болобу. Балдарга айтылган руханий колдоолор жана майрамдык белектер ар бир катышууга арналды. Мэрдин балаты майрамы жыл сайын уюштурулуп келүүдө жана ага шаардагы мектептерде жыл ичинде мыкты билим алган алдыңкы окуучулар чакырылат. Балдар үчүн номер 2 мектептин жааматы жаңы жылдык майрамдык чыгарылыш тартуулашса, балдар балатыны айланып бийлешип, маанайлары көтөрүлдү. Я желаю вам в новом году много-много всех хорошего. Желаю счастья, любви, радости. С Новым годом! Ушу балдардын келечеги үчүн Кыргызстан өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулсун. Балдарды ушинтип маанайын көтөрүп, жакшы окугандарга мотивация бергендер үчүн ушу билим берүү бөлүмүнө чоң ыраазычылыктарды билдиребиз. Аябай сонун өтүп жатат жаңы жыл. Элибизде тынчтык болсун, амандык болсун. Жаңы жылдык театрлаштырылган оюн зоок шаардагы номер 2 мектепте да уюштурулду. Шаар мэринин балаты майрамы аз камсыз болгон үй бүлөлүк шарты жана ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга арналды. Майрамдык салтанатка 100дөй бала чакыртылган. Балаты майрамынын катышуучуларын шаардын жетекчиси куттуктап, балдарды жаңы жылдык белектер менен кубантты. Аяз атадан ролик, коньки, онда кар ойнойбуз балдар менен. Санка учабыз. 2023 жаңы жылыңыздар менен куттуктап кетким келет. Бардыгыңыздарга жаңы жылда жаңы ийгиликтерди, чынден соолуктуу окууларда чоң жакшы жетишкендерге жетишingерге мен тилектешмин. Мына бүгүн жаңы жылдык балаты майрамы уюштурулуп атат. Бул балаты майрамына 100 бала, 100 мектептердин мыкты окуучуларына шаардык бюджетибизден ушундай жакшы самал болуп, белектер даярдалып, Өлкөнүн эртеңки келечеги болгон балдардын жаңы жылдык маанайын шаңга бөлөө максатында уюшулган саамалыктар жылдагыдан өзгөчөлөнүп, быйыл чакан форматта уюштурулуп жатат. Анткени Баткен жергесиндеги чек арадагы соңку кырдаалдан улам эр азаматтардын өмүрү кыйылып, мекен үчүн жан берген баатырлардын урматына айрым чектөөлөр облус аймагында кабыл алынган. Мерим Усубакунова, Сербигей Мишенко, Атайынскөл маалымат кызматы үчүн. Тоң айылында жаңы фельдшердик акушердик пункту ишке берилди. ФАП керектүү медициналык шаймандар менен жабдылды. Айылдык эмкананын ачылышына жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, медициналык кызматкерлер жана жергиликтүү тургундар катышкан.
Тоң айылында фельдшерлик акушерлик пунктунун курулуш иштери бүтүп пайдаланууга берилди. Бул имараттын курулуш иштерине Ысык көл өнүктүрүү фонду жана жергиликтүү бюджеттин эсебинен колдоо көрсөтүлдү. ФАПтын ачылыш аземине жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, медициналык кызматкерлер жана жергиликтүү тургундар катышты. Бул ФАПтын каржылоосу айыл өкмөт тарабынан дем берүүчү республикалык дем берүүчү грантка сунушталып, андан калган баягы өзүк салым катары Ысык көл областтык өнүктүрүү фондунан, Ысык көл өнүктүрүү фондунан каржыланды. Азыркы убакта мына жай айларында башталды эле курулушу. Ушу бүгүнкү күнү бүтүп, жаңы жылга жакшы самалык болуп, ФАПка баягы ачылышын кылып кирип атабыз. Бул жакта биздин дарыгерлер, жалпы айыл аймактын эли ушундай заманбап ФАПтын айылга курулуп бүтүшүнө бардыгы тең кубанып турат. Аталган фельдшерлик акушерлик борбору 2000ден ашуун тургунду тейлейт. Буга кошумча элибиздин саламаттыгын чыңдоо, жарандарды сергек жашоого үндөө, оорулардын алдын алуу, замандын жаңы коркунуч чакырыктарына туруштук берүүгө даярбыз деп билдиришти медицина кызматкерлери. Биз буга чейин ФАПтын зданиясы жок, улам бир жерге көчүп иштеп жатканбыз. Быйылкы 2023 жылы жаңы ФАП салынып, биз ушул бүгүнкү күнү жаңы ФАПка кирип иштеп баштадык. Бул болсо STEAM гранттын жана областтык өнүктүрүү фондунун каражаттарына салынды. Бул ФАП салынууда айыл өкмөт башчысынын жана айыл өкмөттүн кызматкерлеринин көптөгөн зор жардамы болду. Бизге жетпеген эмеректерди да алып беришти. Жаңы имараттын курулушу менен бейтаптар жана медициналык кызматкерлер үчүн заманбап медициналык жабдыктар, эмеректер менен камсыздалып, бардык тийиштүү шарттар түзүлдү. Улутай Курбанкулова, Данияр Акконов, Сергей Мешенко, Тоң районунан. Ысык Ата районундагы Красная Речка өкмөтүндөгү үй бүлөлүк дарыгерлер тобу эми жергиликтүү тургундарды реконструкцияланган имаратында кабыл ала баштайт. Алгачкы үй бүлөлүк дарыгерлер тобу 1960 жылы курулган. Учурда мекемеде 11 медициналык кызматкер эмгектенет, анын ичинен 2 дарыгер. Жаңы имараттын ачылыш аземи кийинки сюжетте. Ушул жерде жакшылыктын жылы болсун, жакшы абзал той. Бейтаптар аз болсун. Реконструкцияланган үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараты Красная Речка айыл өкмөтүнүн бардык тургундарына эми тийиштүү алгачкы медициналык жардам көрсөтө баштайт. Калктын жалпы саны 8000 адамды түзөт. Капиталдык оңдоо иштери 3 айдын ичинде бүткөрүлдү. Каражат республикалык жана жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн. Бул үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имаратына көптөн бери ремонт болгон эмес, капиталдык ремонт. Бирок биздин өзүбүздүн медиктердин күчү менен текущий деп коебуз го, текущий оңдоп түзөө иштери болуп турчу жылыга эле. Анан мындай капиталдык ремонт акыркы бир 15-20 жылдан бери болгон эмес. Ошон үчүн быйыл ушу айыл өкмөттүн жардамы менен 3 миллион 700 миң акчанын каражат бөлүп беришип, жакшынакай ремонт болуптур. Капиталды оңдоп түзөө иштери болуп, мына бүгүнкү күндө биздин медициналык кызматкерлер ишти баштап атабыз. Ысык Ата районунда 30га жакын медициналык мекеме бейтаптарды кабыл алат. Алардын көбү совет доорунда курулуп, кийин капиталдык оңдоодон өтпөй токтоп турган. Ал эми быйыл эл аралык уюмдар менен кызматташуунун натыйжасында жана чүй өнүктүрүү фондунан, ошондой эле райондон бөлүнгөн каражаттан улам 2 ФАП жана 1 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараты ачылды. Мына бюджеттен эле акчаны карап отурбастан ушу медицина тармагына инвестиция тартуу боюнча дагы бир топ иштер жүрүлдү. Мына 23-жылы өзүбүздүн ушул алдыга пландарды коюп, ошол 23-жылы ошол биз ошол элдердин ошол муктаждыктарын чечүү максатында ошол көпчүлүк негизинен бардык эле медицина тармагын бир сыйра ошол капиталдык ремонттон өткөзүп, жаңы салына турган инвесторлор аркылуу, бюджет аркылуу салына тургандарын салуу жагын пландап жатабыз. Белгилей кетсек, Ысык Ата районунун калкынын жалпы саны 155 миңге жакын адамды түзөт. Алдыда дагы 5 фельдшердик акушердик пункту жана 2 үй бүлөлүк дарыгерлер тобун реконструкциялоо күтүлүүдө. Айнура Достукбекова, Сергей Мишенко, Ысык көл жаңылыктары. Ысык көл биосфералык аймагынын дирекциясынын кызматкерлери менен Тоң участкасынын эгерлери мыйзамсыз салынган турлорго рейд жүргүзүштү. Негизги максат браконьерликке бөгөт коюп, жаратылыш жаатындагы мыйзамдарды бузууга жол бербөө. Буга чейин 2 күнгө созулган рейдтин жыйынтыгы менен 50 дана Кытай синтетикалык торлору көлдөн чыгарылган. Кытай торлорунун кирүүсүнө тыюу салынганына карабастан өлкө аймагына кирип жатканы да өзүнүн кедергисин тийгизүүдө.
Көлдөгү мыйзамсыз балык уулоого каршы күрөшүү иш-аракеттери бүгүнкү күндө да уланууда. Бул жолку рейдте Тоң районунун көл жээгинен бир катар Кытай торлору чыгарылды. Браконьерлик менен күрөшүүдө кызматкерлерге түзүлгөн шарттар жакшы эмес. Кайыктардын эскилиги, техникалардын жетишсиздиги көйгөй жаратууда. Кара Шаар, Кара Тала, Шорбулак айылынын астылары, анан балыкчыга чейинки участоктардан көл үстүнөн ээси жок, мыйзамсыз салынган торлор чечилди. Жана көлдүн жээгинен ээси жок, каптал номери жок, бир пелка үлгүсүндө кайык табылып алынды. Жеринде актылар түзүлүп, азыр туристикалык экологиялык милициялар келсе өткөзүп берген атабыз. 15-16 декабрь 22 жылы дагы 2 күн рейдтик иш-чара өткөзгөнбүз. Анда да ошол 2-3 кайык 53 даана Кытай үлгүсүндө торлор чечилген. Облус аймагындагы балык чарбалар тарабынан жыл сайын миллиондогон тукум берүүчү балыктын чабактары Ысык көл, Соң көлгө кое берилет. Бирок булардын корун көбөйтүү мыйзамсыз балык уулоонун айынан мүмкүн болбой келет. Мындан улам үстүбүздөгү жылдын 19 августунда Ысык көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө Кыргыз Республикасынын президентинин атайын жарлыгы чыккан. Дирекциянын иш-чара планында каралган Ысык көл акваториясында мыйзамсыз балык улоого, көл жээгинде мыйзамсыз аңчылык кылууга, браконьерликке каршы күрөшүү жана жаратылыш жаатындагы мыйзамдарды бузууга бөгөт коюу боюнча иш-чараларды өткөздүк. Буга чейин дагы дирекциянын кызматкерлери туристтик экологиялык милициянын кызматкерлери менен Германиянын жаратылышты коргоо коомунун Бишкектеги филиалынын кызматкерлери менен биргеликте жана эки активисттер менен чогуу чаран дагы ушундай иш-чараларды өткөзгөнбүз. Эске салсак, 2020 жылдын 28 февралында суу биологиялык ресурстарын коргоо максатында Кыргыз Республикасынын аймагына балык уулоочу синтетикалык торлорду, электр менен кармоочу тутумдарды киргизүүгө тыюу салуу жөнүндөгү мыйзам кабыл алынган. Бирок бүгүнкү күндө мыйзам толук аткарылбай, кандайдыр бир жол менен синтетикалык торлордун өлкө аймагына кирип жатканы да жагдайды жакшыртууга терс таасирин тийгизүүдө. Айнура Достукбекова, Асталбек Саманчиев, Сергей Мишенко, Ысык көл жаңылыктары. Эртең 31 декабрда түнкүсүн өлкө аймактарында жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймагында кар жаашы мүмкүн. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Алдыда эртеңки күнгө карата аба ырайы. Келе жаткан жылы алдыга койгон максаттар ишке ашып, жаңы жылдын ар бир күнү жакшылыктар менен коштолсун. Саматта туруңуздар.